Колпак издревле считается традиционным мужским головным убором кыргызов, наследием предков и заключает в себе глубокую национальную философию. С целью того, чтобы распространить и исследовать традиционные знания кыргызской культуры, общественный фонд «Кииз дүйнө» совместно с культурным центром «Рухордо» инициировали республиканский конкурс «Колпак», в рамках которого любой желающий может представить свои работы. Главное условие – национальный мужской головной убор должен быть исключительно ручной работы и из натуральных материалов. Все колпаки, которые пройдут отборочный тур, получат возможность быть выставленными на экспозиции. Победители же получат денежные призы. Отмечу, конкурс завершится 23 июля в культурном центре Рухордо на Иссыкуле. Мы открываем параллельно выставку музеев Кыргызстана, то есть они представят свои колпаки, которые у них хранятся. Колпак не передаривается дальнейшим поколениям, поэтому найти сейчас старые образцы колпаков достаточно сложно. И для того, чтобы даже эту традицию раскрыть для гостей, мы решили провести выставку именно. Республикалык деңгээлде калпак сынагы жарыяланды. Сынак улуттук баш кийимдин 4 түрү боюнча жүргүзүлөт. Алар туюк калпак, 4 тала, таберик катары сакталган калпак жана дизайнердик калпактар. Ага өлкөнүн бардык аймактардан качса болот. Уюштуруучулардын талабына жооп берген калпак болсо, аны Бишкек шаарындагы Кииз дүйнө фондуна жөнөтүү керек болот. Иш-чаранын максаты улуттук баш кийимди эл ичине жайылтуу жана өркүндөтүү. Уюштуруучулардын айтымында калпак жасоодо салттуу ыкмалар сакталбай, заманбап стилде тигилүүдө. Мындан улам калпактын ата-бабалардан берки келе жаткан баштапкы калыбын жоготуу коркунучу бар. Баягы сакталып калган калпак. Биз баягы ойлоп атабыз оюбузда. Балким бирөөнүн үйүндө, сандыктын түбүндө бир шумдук эчен жылдарды карыткан анан бир кандайдыр бир шумдук окуясы бар бир баш кийим балким чыгып калса, бул жеке эле бизге эмес, уюштуруучуларга эмес, катышуучуларга эмес, жалпы эле кыргыз эли көргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болгон болот.